Соңку жылдары Кыргызстандын күч түзүмдөрүнө, мамлекеттик чек ара сакчыларына шарттарды түзүүгө көңүл бөлүнүүдө. Өлкө жетекчилиги Кыргыз армиясын күчтөндүрүп, материалдык техникалык базасын жаңылап, имараттарды куруп жатат. Аны менен катар аскер кызматкерлери үчүн аймактарда кызматтык үйлөр курулуп, айлык маяналары көбөйдү. Эгемендикти алгандан бери жарытарлык көңүл бөлүнбөгөн бул тармактын бага чылып, маңдайы жылыды десек ашыкча болбос. Бул да болсо Кыргызстандын келечеги жана бейпилдиги үчүн жасалган туура кадам. Бирок тыйындын экинчи бети дагы ачыктала баштады. Күч түзүмдөрү, укук коргоо тармагында иштегендер бийликтин түзгөн шартына ыраазычылыгы башкача болуп чыкты. Алардын айрымдарынын наркомафияга аралашып, калкалап жүргөнү аныкталды. Кээ бири аткезчилерге жардам берип, өлкөгө миллиондогон зыян келтиргени ачыкка чыгууда. Көнгөн адат калабы болуп, кылмышка аралашып, же аларды калкалап үйрөнгөн багончондордон тазалануу учурда катуу жүрүп, чекесинен кармалууда. Мындан ары мекенге, антына жана элине кыянаттык кылгандарга кечирим жок. Алар аюусуз жазаланат. Бул менин сөзүм эмес. Бул кылмышкерлердин, жемкорлордун, паракорлордун кокосуна кылкандай сайылган УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин сөзү. Ташиев башкаларга окшоп айтып гана койбойт, ал айткан сөзүн адал ишке ашырган жетекчи. Эл нааразы болсо, ушул төртөөң жооп бересиң. Камчыбек Ташиев Жалал Абад облусунун жетекчилерине нааразы. УКМК төрагасын Шамалды сайда чек ара кызматынын короосунун ичи асфальтталып, бирок анын сыртындагы карапайым эл каттаган жолдун оңдолбогондугу капа кылды. Губернатор баш болгон, мына мен азыр эле бир нерсени айтып коеюн. Могул жерде жакшы асфальттапсыңар. Ал эми ушул жерге келген жолду карабайсыңар кандай болуп турду акыбалы. Эмне үчүн асфальттанбаган? Губернатор. Быйыл жасабайсыңар. Буквально 2 неделеде ушул жер асфальт болбосо, мен өзүм келип текшерем. Уктуңузбу? 2 аптанын ичинде, 15 күнүн ичинде ушул жерге кирген мына шаарды аралап аткан жол толук менен асфальт болуш керек. Ушул жерде канча элдер жашап атат. Мына ичиңерде асфальт кылып алдыңар, жолуңарды асфальт кылып алдыңар. А эмне үчүн элдикин жасап бербешибиз керек? Мына ушундай нерселерди көрсөтүп, силердин көзүңөргө сайып олтурбастан өзүңөр жасагыла. Аким жасаш керек ушуну. Ушул губернатор жасаш керек. Облустук жетекчилер жасаш керек ушуну. Чала жасалган иштер аймактык жетекчилердин кайдыгерлиги атайын кызматтын төрагасынын сынына кабылды. Иштей албаган аткаминерлер элдин нааразычылыгын күчөтүп жаткандыгын айтып, Жалал Абадтагы 4 тармактын башчыларына эскертүү берди. Жогорку бийлик органдары президентибиз баш болуп күнү түнү иштегени менен ылдыйкы слойдогу ушул орто жана ылдыйкы деңгээлдеги чиновниктер иштебей атасыңар. Эгерде иштебесеңер, жоопкерчилигиңер каралат. Иштебесеңер, орунду бошоткула, элге кызмат кылам деп чуркап иштейм деген адамдар келип иштеш керек. Жеке проблеманы чечкенди токтоткула. Жеке проблема чечилбесин, элдин проблемасын карагыла. Эл нааразы болсо, ушул төртөөң жооп бересиң. Губернатор, прокурор, начальник УВД и начальник ГКМБ. Облустун эли нааразы болсо, төртөөң жооп бересиң. Кайсыл жерде элде кайсыл бир проблема чыкса, жетип барышыңар керек, чечишиңер керек. Сөзсүз түрдө жогору жактан карап туруп биз указание берип отурбашыбыз керек. Төмөнкү эшелондогу жетекчилердин жанагыдай баягы эле эски калп менен кетип атышы бул мурун кадрлардын тандалып калганында анан ошол баягы инерция менен келатат да. Мурункудай кылса боло берет деген ишеним менен келатышат. Жетекчилердин мурунку немеге көнүп калган дардынга ошол мамиле керекпи деп ойлоп атам мен. Жетекчилердин ишмердүүлүгүнө байланыштуу маселе чек ара кызматынын Жалал Абад облустук башкармалыгынын имаратынын ачылышында айтылды. Жаңы имаратта жалпы 67 батир бар. Ачкычтарды УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев тапшырып, чек арачыларды ак өргөсү менен куттуктады. Жолдош төрага Жалал Абад облусу боюнча чек ара башкармалыгынын өзү курамы жана күч түзүмдөрү салтанаттуу аземге тизилди. Урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, урматтуу мекенибиздин сакчылары, кызматыңыздарды дайыма ийгилик коштоп жүрсүн. Сиздерге бекем ден соолук каалаймын. Үй бүлөңүздөргө тынчтык болсун. Кызматтык турак-жайлар бир гана чек ара кызматына эмес, милиция, сот, бажы, прокуратура, УКМК, ÖКМ кызматкерлерине жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө берилди.
Башкармалыкта мындан башка 3 кабаттуу штаб, андагы окуу борбору жаңыланып, заманбап техникалар менен жабдылган. Ашкана, медициналык пункт, мончо, откана, кароол бөлмөсү, кичи футбол аянтчасы курулган. Бул үчүн өлкө казынасынан жана президенттин фондунан каражат бөлүнгөн. Чек ара кызматынын Жалал Абад облустук башкармалыгына 25 аскердик техника тапшырылды. Маалым болгондой, бул техникалар чек ара бөлүмдөрүнө таратылат. Жаңы 484 километр гана жүрүптүр болгон. 500 километрда жүрө элек экен. Жапжаң койдум. Бишкектен бери өзүнүн коду менен келди. Андан сырткары Камчыбек Ташиев өлкөдө орун алып жаткан орчундуу окуяларга токтолду. Анын сап башында баңгизат жасагандарга жана саткандарга каршы күрөш күчөтүлөрүн белгиледи. Кыргызстанда синтетикалык баңгизаттарды колдонгондор, ага көз каранды болгондор көбөйүп жаткандыктан өлкө башчысы дагы өзгөчө тапшырма койгон. Эгерде нарко ситуация бүгүнкүдөй акыбалда сактала турган болсо, мындан ары дагы ушул эле акыбалда кете турган болсо, кайсыл бир жылдардан кийин, 2 жыл, 3 жыл, 5 жылдардан кийин көпкө күттүрбөйт. Ашып кетсе 10 жылдардан кийин коомубуз өтө чоң көйгөйгө кабылышы мүмкүн. Ошондуктан баардык укук коргоо органдарына бериле турган тапшырма. Мындан ары наркотикалык заттар менен аеосуз күрөшүп баштайбыз. Кимде ким ошо наркотикалык заттарды таратууга аракет кылса, же ошону таратса, же ошол боюнча өзүнүн кылмыштуу иштерин жүргүзсө, аларга биз аеосуз түрдө өзүбүздүн мыйзам чегиндеги шарттарыбызды көрсөтүшүбүз керек. Мыйзам чегинде алардын жоопкерчилигин карашыбыз керек. Биз жаштарыбызды наркотикадан коргошубуз керек. Туура, тем более синтетика болуп, мурдагыдай эгип неме кылбайбыз. Ушуга биринчи очередде укук коргоо органынын кызматкерлери катуу киришиш керек. Атайын кызматтын башчысы өлкөдө баңгизат мафиясына каршы күрөштүн натыйжасы ойдогудай болбой жатканын айтты. Буга укук коргоо органдарынын кызматкерлери баңгизатты сактоо жана жүгүртүү иштерине шектелип кармалышы, аларды калкалап жүргөндүгү чоң күмөн салган. Мен 2 эле жылдыкты айтайын, 1,5 жылдыкта, былтыры 1 жыл, быйыл мына 3 айдан бери. 12 милиция кызматкери ушул нарко бизнеске байланыштуу кармалды. Жоопко тартылышты. Өздөрү ошол кошулушуп, сатышып, өздөрү кошулушуп, жолдорун үйрөтүшүп, өздөрү ошолор кырышабат этип жүргөндөр көбөйүп атат. Мына ушулар боюнча дагы чоң жумуштар аткарышыбыз керек. Анан кийин эң бир өкүнүчтүүсү ушу чек ара кызматкерлери дейбизби, милицияларбы, мына жакында эле Атабекте Афган гашиши менен милициялар өздөрү кармалып, шерменде болуп отурат. Эми бул баягы акча деген жаман нерсе экен да, адаштырат экен акылдынчы. Жакшы эле күрөшөм деп келип, анан келгенден кийин кайра ошол багытка акчаларга алданып, майда чүйдөн нерселерге алданып, ошо терс жолдорго түшүп кеткендерди токтотуш керек. Ошол менен дагы аеосуз күрөшүшүбүз керек да. Ошондуктан ички иштер министрлигинде өзүнүн ичинде бул боюнча катуу күрөшүш керек. Өкмөттүн өгөй баласындай болуп каралбай калган чек ара кызматына акыркы жылдары көңүл бөлүнүп, бага ачыла түштү. Бирок айрым чек арачылар мыйзамды, уставды бузуп, атүгүл өлкө кызыкчылыгына туура келбеген иштери менен ыраазычылыгын билдирди. Камчыбек Ташиев мындай фактыларды ачыктап, жетекчилерди сындады. Былтыркы жыл эле, быйылкы жылды кошкондо аскер кызматкерлеринен, ошол чек арачылардын арасынан эле ондогон чек арачылар жоопко тартылышты. Ондогон чек арачылар кызматтан кетти. Себеби сиздер өзүңүздөр ошо контрабандисттерге кошулуп алып, ошол мамлекетке зыянкечтерге кошулуп алып туруп, алар менен мындай орусча айтканда сращивались. Эми андай болбош керек. Мына ушуну кулагыңарга түйүп алгылагын. Мындай болбош керек. Эгерде ошондой боло бере турган болсо, биз чараны колдоно беребиз. Мындан ары да катуураак чара колдонобуз. Камчыбек Ташиев андан сырткары облустардагы жетекчилердин ишмердүүлүгүнө, коррупциялык иштерге жана шайлоо темасына токтолду. Мыйзамсыз коррупциялык иштерге аралашкан депутаттарды кетирүү же мыйзам чегинде жоопко тартуу иштери жүрүп жатканын айтты. Аймактардагы шайлоого катышкан талапкерлерди добуш сатып албоого, жарандарга өз эрки менен туура тандоо жасоого чакырды. Кайсыл жерде шайлоолор жүрүп атса, мамлекеттик кызматкерлер, ошогон уюштуруп берген мамлекеттик кызматкерлер, же ошол жердеги муниципалдык кызматкерлер, эч бириңер шайлоого таасирин тийгизбешиңер керек. Эл өзү тандап алсын. Эл каалаганын, көңүлүнө жакканын таза деп элге кызмат кылат деген кандидат тандап алсын. Эгерде кайсыл бир мамлекеттик кызматкерлер шайлоолорго таасирин тийгизүүгө аракет кылса,
биз аларды мыйзамдын чегинде жазалоого жана жоопко тартууга милдеттүү болобуз. Эгерде ал ошол депутат болобу же башка болобу иштей албайбы? Секетинен тазалап, ошо жогорку кеңештен деле азыр кетирип атпайбы? Иштей албагандарды кетирип атат. Мына ошол кадамга бара турган учур келди да. Эми ойлонуш керек, эл деле ойлонуш керек да. Иштей турган бир элге кызмат кыла турган карапайым калк менен жанагы чиновниктердин ортосундагы азыр ушуларды элеп кичине өздөрү үчүн деле жакшы да. Кайсы бир келесолорду апарып отуруп койсо, мисалы үчүн, ал эми бир тыйындык иш кылып бербесе, саны бар сапаты жок болуп отурса ал жерде. Чек ара кызматынын Жалал Абад облустук башкармалыгы 2002 жылы түзүлүп, ишмердүүлүгүн атайын кесиптик окуу жайдын базасында жүргүзүп келген. Эскилиги жеткен имарат капиталдык оңдоодон бир дагы жолу өткөн эмес. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Мына ушундай өзөктүү материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндөмү жыйынтыктын акыркы кабарлары Регион телеканалынын социалдык тармактагы баракчаларына да жайгаштырылды. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан бир аптадан соң амандыкта көрүшөлү.